күтүлбөгөн жерден Алла Таала мынтип берип койду. Чалса мен мошенниктерге туш болуп калган окшойсуң дедим. Ишенбей калдым да. Бирок азыр билбейм канча подписчик болду, эмне болуп атканын деле. Тубаса толду, ушундай болуш керек деп карабай койгон да врачтар. Ассаламу алейкум, Ырысбек Жашасын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле кече Гусейн Гасанов аттуу блогер мырза биздин Москва шаарында такси кызматында эмгектенип жаткан Эгем аттуу байкебизге бекер жеткирип койгондугу үчүн Kia Rio үлгүсүндөгү 2021 жылкы жап-жаңы автоунааны белекке берди. Биз дагы өз подписчиктерибизге кичине болсо да кененирээк маалымат алып берели деп бүгүн Эгем байке менен жолугушуп видео материал даярдадык. Болгону бүгүн кичине даярдык жок болуп калганына байланыштуу анча-мынча кемчиликтерге көңүл бурбайсыздар. Кудай буйруса, алдыда сонун качественный видеолор чыгарабыз. Андыктан биздин каналга катталыңыздар, кошулуңуздар, биз менен бирге болуңуздар. Что, ты нас довез бесплатно, а теперь вот эта малышка твоя. Дагы бир жолу ассаламу алейкум менин YouTube көрүүчүлөрүм. Эшик аябай суук болгонуна байланыштуу азыр бул жерде жакын жерде чайханага Эгем байке жана Акмарал жеңе болуп чогуу келсек, бул жерде Эгем байкенин кайнежеси күтүп отурган экен. Анда эмесе бизден аябай кызыктуу эфир болот. Биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Эгем байке, негизи мындай башынан баштасак, аябай интернетти жарып атасыз. Москвага келгениңизге канча болду? Москвага келгениме биринчи ассаламу алейкум. Аттуу көрүүчүлөр. Келгениме өзү көп эле болгон. 2007ден баштап келип кетип жүрүп, акыры 2017ден бери кетпей иштеп жүрөбүз. Барып келдик 1-2 жолу. Бирок эми 2017ден бери жүрөбүз. 4 жыл болду. 4 жыл. Таксиге чыкканыңызга канча болду? Таксиге чыкканыма 2019 чыккам. Былтыр 1 жыл эс алдым. 1 жыл башка иштедим, стройкада. Чыкканым 2 ай болду эле 2021 эсебинен. Анан баарына эле кызыктуу болуп атса керек. Бул видеодо айтыпсыз, апам Кыргызстанда, мен Кыргызстанга кетишим керек деп. Ким менен бирөө жеринде жүргүсү келет эми. Менен сагындык Кыргызстанды. Албетте ушу жака келип иштеп кичине өзүбүзгө акча кылып дегендей зарабатуу жерсе 2021 менен Kia Rio менен иштеп жакын арада кетесиздер 1-2 жылда. Ооба буйруса. Эми азыр чечиле элек. Чындыгында азыр эми чындыгында баш аягыбыз жээлекпиз. Күтүлбөгөн жерден Алла Таала мынтип берип койду. Аллага чексиз шүгүр. Дуа кылгандар болсо керек биздин аркабыздан. Ооба, чындыгында бардык кыргыз эли аябай сиздердин жакшылыгыңыздарга сүйүнүп, кубанып турган. Түнү менен бардыгы ыйлап да чыкты болуш керек. Себеби видео ушундай бир ыйлай турган болуптур. Мен да өзүм да көрүп туруп сразу ыйладым да, чындыгында. Анан сразу номерин издеп, жеңем номерин таап, кечинде байланышсам, бош эмес экенсиз, азыр аябай эме учуру болуп аткан экен, ошондой бошобой жаткан учур. Андыктан анча-мынча туугандар Эгем байке жооп бербей калса капа болмой. Жок, себеби чындыгында мен азыр мына эфирге чейин эле канча звонок болуп атат. Ошол күндүн башынан баштайлычы, жумушка эмне ниет менен чыктыңыз эле? Негизи айтып коет го, ушундай алдың ала мындай жүрөк сезет же ошондой бир сезимдер болду эле? Жок, эртең менен турганда ушу күндөгүдөй эле турдум, бирок билбейм эмнегедир эле 1-2 заказ кылдым. Башын жол тайгак экен. Машинанын бала дөңгөлөгүн алмаштырып бер деп хозяин алып бардым. Аны алмаштырып бербейм, сен бул дөңгөлөк жакшы эле экен дейт. Сен машина айдай албайт экенсиң, кышта машинаны коюп кое бербейсиңби, жаза келсең жаза берем. Ошентип анан мейлонду ключун берейинби? Мен азыр эле жаңы машина тауып алам дегенмин да. Эсем анан баллондорду алмаштырып берип, Кудай өзүңүзгө салган экен жаңы машинаны. Негизи бул көпчүлүк таксисттер отказ кылды эмеден. Бесплатно жеткирип коесуңбу дегенден. Сизде ошол учурда кандай ой менен жеткирдиңиз? Кандай ой болду? Же негизи эле ушундай анча-мынча жолдон чыкса бекер жеткирип коесузбу? Көп жол жеткирдим бекер. 4 жол. Ушулар 4-сүнө октябрдан баштап чыгып, быйылгы 2024 болуп бекер жеткирип койчу деп сурангандар болду. Негизи буга чейин Гусейн Гасановду тааный элеңиз же билбейт элеңиз? Жок, тааныбайт экен элем чындап. Эми мындайга элестесем көрөт экен эле видеолорун, бирок Гусейн Гасанов экенин билбейт элем. Булар сизге көчөдөн эле чыгып тосту же болбосо такси заказ кылып туруп анан суранды? Жок, заказ түштү. Ошол адреске барсам экөө туруптур, мен тааныбайт экенмин булар чындап. Анан ошо маска тагып алыптыр. Гусейн эмес, анан жанында турган бала сары чач бала жүрдү, ким деп турат. Ошол сүйлөштү мен менен. Эшикти ачып туруп эле акча калбай калды, эшикте суукта турабыз, 2 машина алып кылып кетип калды.
жеткирип коесуңбу, биз чындыгында акчабыз жок деди. Бирок өтө шашылыш бизде. Мындай карасам 20 мүнөт экен. Эми 20 мүнөттө эмне болот деп жеткирсем жеткирип коюп отурула дедим. Поехали десем отурду. Булар ошо такси заказ кылганда сразу Kiario магазинине заказ кылды же кийин сизге чыккандан кийин өзгөрттү адрести? Жок, мага түшкөндө ошо Kiario жака түштү заказ. Kiario жака түштү, Вторая магистральная деп түштү да. Негизи машинеңиз кулук болсун, астынан шамал өтүп турсун. Ошол учурда мындай сезимдер кандай болду, негизи ишендиңизби? Жок, мен ишенбедим. Негизи ишенген жоксуз. Пранк же розыгрыш деп ойлодум, эми видео кылып чыгарып алышат дагы депчи. Ойлонуп отурдум. Аны алып кирип менен паспортун берип, ыйлаган жерин көрдүм го сүрөттө, видеодон. Мен атым менен чекти берип, акчаны төлөп, так паспортун таштап менен атыма оформить этип баштагандан кийин ишендим кичине. Гусейн машинаны тапшырып кеткенден кийин дагы ишенич неме болду. Кетип калды эми булар бербейби депчи. Ошол кыргыз балдар иштейт экен, дилери болду. Ошол айтты, коркпоңуз, мына чеги төлөндү. Фактурный болуп турат сизге азыр. Мына паспортуңузга оформить этет, жерге алып чыгып берет, машинаны минип кете бересиз. Ошо 2 сааттын ичинде анын документтерин туруп алып чыгып беришти. Болду, минип кете бериңиз деп. Булар сизге машинени өткөрүп берип туруп эле болду, кетип калды. Жок, өткөрүп бергенге чейин күтпөдү алар. Өткөрүп бергенге чейин да күткөн жок. Жок, акчаны чекти колума карматты. Апарып мен баягы дилерге тапшырдым, мына баланын атына оформить этип коюм да паспорту деди. Болду, кетип калды. Мына чек сен өзүңдө болсун деп коюп. Болду анан. Машинаны алып чыккыла деди, баягы дилерлерге алып чыккыла деди. Аз жууп атабыз деди. Анан мен машинада отуруп тура бер деди. Өзүм машинамда отурдум. Бир эжелер жүрүп туруш, кыргыз эжелер машина ала албай. 2 күндөн бери одобрение бербей атат дейт. Анан эмне отурасың дейт, кайда келип баягы жеч. Барып карабайсыңбы, сен машинаңа алып чыгып койду дейт. Чындап эле мага берет экен ошону десем, чындап эле сага берет экен дейт. Барсам үстүн жабып коюптур, анан кирип ачып машинанын ключун тапшырып анан кетти. Негизи бул ошо бир Алла Тааланын бир себеп кылып ошол сизге жибергени. Ушунча таксини 10 миңден ашык таксинин ичинен сизге туш келип ошол сиздин кеңпейлигиңизден берген бир чоң белек болсо керек. Ооба. Негизи азыр машинени жууп мындай эме кыл элексизби, таксиге чыга элексиз. Азыр өзүңүздүн аренда таксиңиздер жүрөт экен. Ошол Гусейнди алып кеткен машина менен эле жүрөм. Качан жаңы машина менен жумуш баштайын деп атасыз? Эми буйруса баштайбыз, кийинки жумадан документтерин кылып баштайбыз, Кудай кааласа. Кудай буйруса. Анан өзүңүз негизи Instagram баракчада көп отурбайт окшойсуз, байкашымча. Жок, Instagramга эч мындай кызыкпайт элем. Ачканыма 2 жыл болуп калды окшойт, бирок кирбейт элем. Мындан ары эми Кудай буйруса азыр Instagramыңыз аябай популярдуу болуп, сизде живой подписчиктер баардык элдер баягы гиф менен чогулта албай жүргөн подписчиктер сизге келип атат. Жок, азыр мен Instagramды иштетип кетесизби же? Иштете беребиз, ооба, буйруса. Бирок азыр билбейм, канча подписчик болдум, эмне болуп атканын деле. Аны деле билбейсиз негизи, Негизи сүйүнүч дагы деле таркай элек экен. Таркай элек азыр. Ошо, негизи сүйүнүчүңүзгө биз да тилектешпиз. Анан жеңебизге айта кетсек, сиз ишендиңизби негизи? Машинени биринчи кимге кабарладыңыз машинени алганда? Биринчи ушуларга кабарладым да, кызыма кабарладым, кызыма. Ассаламу алейкум. Ошол бизди көрүп аткан баардык адамдар, биринчиден баарыңыздарга ыраазычылыгын билдирип кетейин. Ушул учурдан пайдаланып биринчи бизге чалды. Чалса мен мошенниктерге туш болуп калган окшойсуң деди. Ишенбей калдым да. Десем жок дейт. Анан качан чегин жөнөткөндө ишендим да, кичине ишендим. Ошондо да толук ишенген жокмун. Анан өзү баягы блогер бала бул телефондон чыгып, сенин күйөөңүз бизди таштап койду, ошон үчүн биз машина подарка кылабыз десе дагы ишенген жокмун да. Кантип эле депчи. Анан машинанын документтерин алып атканда видеодон көрүп турдум да, анан ишенгенде деле баары бир кичине эме болот экен, чын эле экен деген ой келет экен да, чын эле ушундай болобу депчи. Анан алып келди машинаны, достору менен кошо үйгө алып келгенде көрүп, анан ишенип башкача эле бир сезимдер болот экен. Мындай Кудайга чексиз шүгүр. Биз качантан бери ушундай ниет кылып жүргөнүбүзгө Алла Таалам бир күндө, бир моментте жеткирип койду да. Кудайга шүгүр кылабыз, ошол күндү көргөзгөнүнө шүгүр. Ушул бизде аркабыздан туруп дуа кылган ата-энелерибизге,
рахмат, ошолордун дуалары кабыл болуп, өзүбүздүн дуаларыбыз кабыл болуп, элдердин баардык ушу туугандарыбыздын дуалары кабыл болуп, биз ушу күндөргө жетип отурабыз. Аллах таалам өзү берешен зат бизге берди. Аллага чексиз шүгүр. Алхамдулилlah. Арузатыбыз дагы пешенеси ачылып, ушул кызыбыз Кудай буйрса жакшы болуп калса, анан дагы Кудай буйрса Кыргызстанга кетебиз. Ооба туугандар, бул жерде анан ушундай сүйүнчтүү кабар менен кошо кичине олуттуураак кабарыбыз бар. Себеби биздин карындашыбыз Арузат 5 жашта, ага азыркы учурда операцияга кичине акча керек болуп атыптыр. Анан интернет баракчасында көп комментарийден болду, мына машинеңди сатып ошого жумша дегендерге кайрылуум. Бул машина негизи Кудайдан берген бир белек. Көптү күрсө көл болот дейт. Андыктан биз азыр бул жерге Сбербанк номер, жеңемдин Сбербанк номерин жазабыз. Колдон келишинче ошол жака акча которсоңуздар, бул машина Еген байке өзүнө өзүбүзгө ушул бир жакшылыктын алдыңкы эмелери болуп, ушундан ары уланып кетсин деп бир салт эме не деп коет бизде. Жакшылыкка ниет кылып, машинаны Еген байкенин өзүнө эле калтырып коелу. Еген байке Кудай буйрса ушуну менен такси кызматын кылып, өз жерибизге кайра жакын арада балким кетип калышы да мүмкүн. Андыктан туугандар, сиздерден сураныч, эгерде сиздерде акчаңыздар жок болсо, биз которо албайбыз десеңиздер, жок дегенде ушул видеону WhatsApp аркылуу группаларга таркатып себепчи болуңуздар. Балким сиздер таркаткан адамдарда акчасы болуп, Сбербанк картага акча которуп калышы толук мүмкүн. Андыктан жакшылыкка себепчи болуңуздар. Кудайым буйрса мен ишенем. Бир убагы менен бул видео бардык эстеликке калат. Еген байке Кудай буйрса азыр тартып аткан бардыгын бир убагы менен келип ушундай көрөсүздөр. Анан ошол айта турган нерсем, бул Кудай буйрса алдыда Арузатта чоңоюп бир 20 жашка чыккан убакта деле көрөт. Кудай буйрса ошол учурда эки кулагына наушник салып алып, сүйүнүп ушул атасы менен апасынын Арузат, эгер ошол учурда көрүп аткан болсоң ушул видеону кайрылып кетейин. Мынакей атаң менен апаң сени кандай жакшы көрөт, кандай сыйлайт, сен дагы Кудай буйрса чоңойгондон кийин ушундай сыйла, ушундай жакшылыктарды. Еген байкем, ушул толтура элге бардыгына сиз бирден чалып айта албайсыз. Өзүңүздүн мындай акыркы бир жакшы тилектериңизди айтып койсоңуз. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу ушундай учурдан пайдаланып сиздерге чоң ыраазычылык билдирип алайын. Ушул Аллага шүгүр келип түшүп баштады уже акчалар. Кече картабызды Улукбек Сапаров тарткан, ошол киргизгенден баштап анан Инстаграмга койгон экен. Алла разы болсун сиздерден. Бергениңиздер, берген ихсандарыңыздар Алла кабыл кылсын. Бул дүйнө акырет бактылуулугун берсин. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Эч кимдин башына түшкүнлүк салбасын. Аман эсен иштеп, талаа жерде жүргөндөр болсо, үйлөрүнө аман эсен кайтып кетишин тилейм. Кыргыз элинде жүргөндөр болсо, иштерине ийгилик, ар дайым уматтын үстүндө, жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиздер. Дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Негизи ушундай бир жакшы жаңылыктар менен дайыма бөлүшүп турайлы. Ушул кыргыз элинин кубанычында, кечегинде ушундай калоо тилектеринде чек жок. Кыргыз элине мен ишенем. Кудай буйрса жакын арада жакшы жаңылыктар болот. Арузаттын операциясы бүткөндөн кийин мен сөзсүз түрдө өзүм келип кайрадан кичине бүгүн шашылып, биз камераларыбыз кичине Еген байкелерди кыйнап койдук. Эмикисинде сөз берем Еген байке. Сизди кыйнабай, бардыгын даярдап келип, сонун кылып тартып кеткенге сөз берем. Рахмат. Силерге да рахмат. Чоң убакыт бөлүп келгениңерге. Ишиңерге ийгилик өкөңөрдүн. Негизи ушул Арузат жөнүндө кененирээк болсун. Не болуп ооруйт ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Арузат 2016-жылы төрөлгөн. Төрөлгөндө эле ушул бир кулагы жабык төрөлгөн. Анан биз 6 айлык болгондо Бишкекке жалга алып барсак, ал жерде врачтар бизди даже караган эмес да. Мен лорго кирсем, мен кулагын ачып карабай туруп, сен эмнеге келдиң? Кызың кулагын тесиң, суусу агып, бул өмүр бою кыйналат. Тубаса толду, ушундай болуш керек деп карабай койгон да врачтар. Бизде Кыргызстанда акчасы көптөрдү, тааныша барларды карайт экен. Анан мен ушул бир эле максатым, ушул кызымды Москвага алып келгеним себеби, ушул жерде иштегенче мүмкүнчүлүгүм барда ушул кызды доктурга көргөзүп алайын дегем да. Анан жүрүп 1-2 жылдан бери жүрөбүз. Пандемия буяк тияк болуп, колубуз тийген жок, шартыбыз келген жок. Мына күзүндө көргөзсөм, бу Хасан кандай эле, Диап Хасан
Мухаммад Али деген врач бар экен, Москвада күчтүү улор. Ошонун запись болуп бардык. 1,5 миллион рубль керек болот экен да. Анан ошо 1,5 миллионубуз жок, кандай кылабыз деп турган убагыбыз эле да азырча. Ошонун арасында Турцияда врачтар менен сүйлөшсөм деле, алар деле ошончо акчаны айтып атышат. Билбей, каяктан кандай жол табышты билбей турган учурубуз эле ушул акча боюнча. Анан Кыргызстанда дагы жаңы эле бир врач чыгыптыр, Шухрат деген ким? Атын унутдум. Ошол врач менен сүйлөшсөм, жасаганга азыр пока эми Кыргызстандан да жасалып баштады, бирок билбейм да, анча жакшы сүйлөшө албадык да врач менен. Кудай буйрса эми ушул Москвадан бүтүрүп кетсек деп ойлойм да. Булар өздөрүнө ишеничтүү айтып атышат, ошо 3 неделяда Кудай буйрса операциядан чыгып 3 неделя жакшы карап беребиз депчи. Ошо. Негизи туугандар, мен өзүм дагы такси кызматында иштейм. Себеби ар бир ата эне баласынан эч нерсесин аябайт, жанында бергенге даяр. Эгенбайке эле машинесин сатып, кызын дарылатканга негизи даяр. Бирок таксиде иштегендер билет, жаңы нөлөбөй пробег 2021 Kia Rio'ну бул тем более таксиде иштеп атканда сатыш өтө билбейм, өтө кыйын. Андыктан келиңиздер туугандар. Колдон келишинче 100 рубль болсо дагы, 200 рубль болсо дагы ыргытып коюңуздар. Кичинекей сиздердин 100 рубльиңиздар 1,5 миллион болот деп мен толук ишенем. Жана ошондой эле бул жерде Ак Туйгун эже дагы кичине арузат жөнүндө маалымат берем дейт анда. Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калкым, баарыңыздарга. Мына биздин дагы бир күтүлбөгөндөй Кудайдын капысынан келген ырыскысы себеп болуп калды окшойт. Ушинтип биз дагы неме сүйлөгөнгө. Мына ушул сиңдим Акмарал ушул кыздын аркасынан аябай көп кыжалат болуп, постоянно ойлонгон ою санасы ушул кыз болуп жүргөн да. Кудайдын немеси керемети, күчтүүлүгү. Кудай ушунчалык колдоду да. Аллахыма чексиз шүгүрлөр. Ушундай бир жакшы күндөрдө, ушундай бир элим мына машинаны берип койгон экен, бир күндө эле ушунчалык эл жардам берем деген эл аябай көп, кайрымдуу элибиз көп экен. Ушул убакыттан пайдаланып мен дагы ушул кайрымдуулук кылам деген элдерге ыраазычылык билдирип кетем. Акча которгон элдерге, котором деп аткан элдерге баарына ыраазычылык билдирем. Аллахыма чексиз шүгүрлөр ушундай инсандардын көптүгүнө, дагынан болсо көп болсо, ооруп турган оорулары жакшы болуп калса дейм да. Жаш кыз, аябай сулуу, акылдуу, ушунчалык бир жакшы кыз. Карап туруп эми кыз бала экен, ичиң ачышат да, операция кылдырбай койсо деле жашаса болот, бирок кыз бала айып деп билем да, менчи жасаш керек да операциясы. Аябай кандай акылдуу, ушунчалык акылдуу кыз. Сөз жок да акылдуулугуначы, жакшынакай кыз. Алла таалам дагы өтө бир сүйгөн пендесине ушундай сыноолорду берет дейт. Бул азыр сиздер машинени алып, Эгенбайкени алып, эл сүйүнчү эми жакшылыгыңыздарды көрүп кубанып атабыз. Эми буга чейин эмне болгон, буга чейин сиздин канча барбаган жериңиз калбады, канча чуркабаган жериңиз калбады, аны бир гана Кудай, анан сиз билесиз. Демек, не документтер ушул жөнүндө да кичине түшүндүрүп берсеңиз. Ошол врачтын эмеси да. Арузаттын эмелери экен, документтери, орозбай арузат. Бүт кандай операция кылыш керек. МРТ тарттырганбыз, КТ тарттырганбыз. Эгер акча даяр болсо эле, операция уже даяр. Сентябрда келгиле деген бизгечи. Биз сентябрда мүмкүнчүлүгүбүз жок, барган жокпуз. Демек, жаш уже мындай жаш мектепке бара элек убагынан кылыш керек экен да. Жаш өтүп кеткенден кийин бул мектепке барганда эме болот дейт. Биринчиден балдардан өзүн тартынып, психологический жактан эме болот, удар болот. Сулукта уже баягындай бир мындай эми биздей укпайт да. Биз угабыз го. Угат, Кудайга шүгүр угат, бирок бизчелик мындай кээде бир кулагы менен угат да, эми бир кулагы укпайт. Ошол. Андыктан биздин каналга катталганды унутпаңыздар, кошулуп коюңуздар, буйруса баары жакшы болот.